Саламатсыздарбы? Менин аты жөнүм Ыдырыс Исаков. Мен бүгүн Кара Сууда, Кара Суунун Барак айылындамын. Мына Акташ айыл өкмөтүндө турамын. Акташ айыл өкмөтүндө бул Өзбекстандын ичинде калып кеткен Барак деген айыл бар. Ал ошол Өзбекстан ал айылды курчап тосуп алган. Өзбекстандын ичинде турат. Мына ошолорду 2015-жылы болуш керек. Жанагы Атамбаев менен Каримов аябай катуу урушуп кеткенден кийин ошол айылды көчүрүп чыккан. Ал жерде 208 гектар жерде 100дөн ашык кожолук бар эле. Ошолордун бир 10-у калганы бардыгы көчүп чыгып, мына ушул Акташ айыл өкмөтүнө караштуу кайрак жерден жер беришкен, Сарколот деген жерден. Мына ошолор азыр ал жерде жашай алган жок. Айрымдары жашап атса эптеп. Көпчүлүгү ошол жерлерди таштап, сатып, анан кийин башка жактарга ушу чачылып, ошол Оштун тегерегинде, Кара Суунун тегерегинде чачылып кетишкен. Азыр ошолор али күнгө чейин ушу жерибиз чечиле элек, 208 гектар жерибиз жөндөн жөн эле Өзбекстанда кала береби? Аны алмаша турган болсо алмашалы. Анан өзүбүз ошол алмашкан жерибизге барып жашайлы. Мынтип чачылып жүрбөйлү, кор болбойлу дешип, азыр арызыбызды эч кимге жеткире албай атабыз деген доомат менен азыр мени чакырып отурушат. Ушуну бир өкмөткө жеткирип берсең, бийликке жеткирип берсең дешип атат. Азыр элдин өзүнөн угуп көрөлү. Мына жерде чогулуп турушат, бүгүн эртең менен чогулушуптур. Жүрүңүздөр. Assalamu алейкум. Азыр мына жерде жалаң барактыктар чогулган да. Азыр барактын маселесин айтып берсеңиздер, мен билгенден мындай эле да, 2015-жылы болсо керек эле, жанагы Атамбаев менен Ислам Каримов мындай чырдашып кеткенден кийин сиздердин маселеңиздер мындай алганда ырбаган да, туурабы? 2013 жабылганбы? Толук жабылган. 2013 толук жабылып, 2015 сиздерди көчүрүп чыккан, 5 үйдөн чек берип койду. Чек берди. Жаштарга чек берген дагы чек албагандар. Үйү бар, чек барларга чек берилген эмес. Сиз өзү барактын тургунусуз. Айылда туулгансыз. Ошол жерде туулуп, ошол жерде чоңоюп, ошол жерде үйлөрүбүз бар. Үй жайыңыз ошол жакта бар. Азыр эми бул жака чыгарып же үлүш чыккан эмес. Башка иши барларга мейли, иши менен жаным багат. Иши жок, жумуш жок да. Бар безработныйлар эмне кылышын билбей, үлүш жок болсо эги дыйканчылык кылайын десе. Эгин жашоо өтө кыйын болуп калды да, ачыгын айтканда. Демек, үлүш жериңиздер жок болуп калса азыр, үлүшкө сиздер сосмонтко акча төлөй албай атасыздар. Демек, эртең акча төлөйт атат. Кайсы үлүштүн эсебинен төлөйт? Ошол эми аны кантип төлөт болот? Мисалы үчүн мен пенсияга чыксам же аялым пенсияга чыкса, ошону төлөйсүн, анан кийин Бирок аны сиздер иштетпей атасыздар. Иштетпесек да төлөт болот. Төлөтөт экен да өкмөт ушундай экен. Анан бир чек алам же Жылыга төгүп турабыз. справка алам десең дагы ушуну төлөйсүн, аласың дейт. Ошентип ал немени полностью төлөт да соцфондко. Азыр каякта жашап атасыз? Азыр мен Ошто жашайм. Квартирада. Канча балаңыз бар? 5 балам бар. 5 балаңыз менен квартирадасыз. Эч ким иштебейт? Жок, иштебейт эч ким. Көчөдө эми баягы такси Эптеп күн көрүп жүрөбүз. Мен өзүм пенсиядамын го, бирок башкалар да балдарыңыз Россияда. Россияда үйдөгүсү, үйдө эле, жумуш жок. Жүрүшөт. Азыр сиздердин талабыңыздар эмне болуп атат ошондо мен түшүнбөйт. Биздин талабыбыз ошол баягы 2017-жылы чечилген деген алмашуу боюнча Өзбекстан менен ошону тездетип, мамлекет тарабынан ошо көңүл буруп эртелетип берсе, биздин талабыбыз ошол, башка талап жок негизинен. Анан ошол жер алмашып калса, үйдү салып, үлүштү иштетип, Кыргызстанга өткөндөн кийин ошол жерде иштетип жашоодо нормально. Негизи талабыбыз эле ушул, башка талап жок. Азыр сиздер губернатор Акбайга каралып көрдүңүздөрбү? Былтыртан бери барып атабыз. Мен 2 жыл болду Россиядан келгениме. Ушу акимге барганбыз. Аким өзү чыкпайт, замыны чыгарып, замы болупту чечилет дейт. Анан кийин губернаторго барганбыз. Губернаторго барып кайрылганбыз. Канча жол кайрылдык. Башы чечип бере албай атат. Жерде 100 үй бүлөгө 208 гектар боло турган болсо, ошондо үлүш жериңиздер канча сотуктан берилген жанга? 15 сотуктан берилген. Анда жакшы экен эле да. Сулуу жер болгон. Азыр суу таңкыс болуп атат. Жок десе дагы болот да. Өзбекстан каласа бир жума берет, бир жума токтотуп коет сууну. Почти жок. Теректерибиз болсо кургап, айыл ушундай курап кеткен да.
Başı emesi жоқ başı. Бул жагы Ош деп коелу мындайны. Ошту. Мына жагы Кара суу деп коелу. Экөөнү бириктирген мынау жол. Ош Кара суу жолу мына. Ош Кара суу жолу. Анан мына жерде Акташ айыл өкмөтүнүн мына турган имараты дейли. Анан ушул жерде мындай түз өткөндө ровно 5 километр. 5 километр, мына жер 5 шақырым дейли. Баракка чейин 8 километр. 5 километр дейли. Мындан чегара Өзбекстан чегарасы башталат, мындайына башталабы? Ооба, полностью. Бул жерден ушундай түз өтүп кетеби же мындай? Мына жерден нерде Савай каналы бар да. Савай каналына түз барат мына жер, чегара. Ошол жерге чейин. Бул жагында айланып аэропорт жака чыгып кетет. Ошондо сиздердин айыл? Биздин айыл нерде Өзбекстан бир айыл болсо, ушунда аралап нерде биздин айыл. Биздин айыл. Барак айылы ошондо мына жерде турат. Чегара мындай Барак айылынын территориясында. Айланы каздып, Чегара эки кабат чегара да азыр, туурабы? Мына жерден бир чегара Өзбекстандын. Анын ичинен мына жерден дагы бир чегара. Ошол жерден дагы бир чегара. Азыр Өзбекстан чегарачылары мына жерде турат. Мына жерде турат. Ошол жерде. Бул жерде анан мына бизге жакын. ушул жерде турат. ар бир өткөнүбүздө жарым сааттан кийин биздин паспортубузду жазат. Мына жерден мен бир жолу өтүп көргөнмүн. Мына жерден ушул айылды аралап, мына Өзбекстанга караштуу кайсы айыл бул? Бирлешкен деген айылды аралап өтүш үчүн ошол 1 километр. 2 посттон өтөбүз. Ошол 1 километр жерден өтүш үчүн 2 посттон өтөт. Азыр мен бир жолу 2008-жылы өткөнмүн. Өтсөм, мына жерден бир жарым саат паспортун текшерген. Бул жактан дагы текшерген, ошентип өтүп көргөн. Азыр деле ошондойбу? Бирок азыр өткөрөбү? Жок, айылда пропискасы болсо гана өтөт. Пропискасы жоктор өтпөйт. Азыр эми мына айылдын ичиндеги ушу барак айылы мына жер. Ушул жер барак деп коелу. Ушул барак айылы азыр Өзбекстандын курчоосунда турат. Эми ушул жерде азыр сиздер кандай кылсын деп атасыздар? Мына айылдын чекесиндеги мына жер бар да. Мына жерден ушул жерде деп атасыз? Мына жок, бул эмес, мына жолдон жогору жагы. Мына аэропорттун жанына кеткен. Аэропортко карады. Ош Парсеза айылы барбы? Ошонун чектешине чейин сыгылып бөлгөндө Өзбекстанга суу тийбеген жери бар. Өздөрүнүн суу каналдан чыгара албаганчы, бизден ичкен. Ушул жерде алмаш. Өзбекстан беребиз деп атат. Өзбекстан беребиз деп атат. Ошондо тура эле болот экен. Мына жерде Оштун аэропорту бар, туурабы? Мына жерде Оштун аэропорту бар деп коелу. Ошол аэропорттун жамбашынан эле Өзбекстандын чектешкен жеринен Өзбекстандын жөн айдоо жери бул. Айдоо бирок тегиз жер. Сууну Кыргызстандан алат. Мына ушул жерди Өзбекстан берсе, биздикилер мына барак айылын таштап чыгып кеткенге сиздер даярсыздар. Азыр өзү ушуга кол коюлуп чечилген. Бирок ишке аша элек да, макулдашылган ишке аша элек. Эми качан бизге чекти бөлүп көрсөтүп бергенде анан кийин чечилген болот да ишке ашып. Анан документ боюнча мына 3 жылдан бери 4-жыл кетип жок, ошо турабыз. Түшүндүк. Азыр эми элге деле түшүнүктүү эле болду окшойт го? Эл деле. Азыр сиздерчи, могу жаштар кантасыңар? Азыр биз ошону силерге жер берилген, а? Бизге жер берилген. Көчүрүп чыккандан кийин жаштарга берген да, Жаштарга берилген да. Бирок мынау кожолуктун ээлерине берилген эмес, а силерге? Жок, мындайда, мисалы ошол өкмөт жерди берип коюп, анан 200 миң сом акчадан бөлүп берди 2017-жылчы. Эми ого не бүтөт эми? Бетон менен кичине дубалын көтөрүп башка ошойдон турат, бүткөн бүтөт. Элдер кыйналды башкача азыр. Мисалы мен ата-энемин кылган мээнеттери бардыгы турат ошол жактачы. 20 жылдап салган үйлөрү, малкана бүт готовый нерселер азыр урап калды азырчы. Жашаганга шарт жок бар. Азыр барып жашасаң да ремонт кылыш керек да ончу. Ошо өкмөт кичине көңүл бөлүп койсо, келгендер эле ана кылып беребиз, мына кылып беребиз дейт, бүтпөй атат. Мына губернаторго барсак, замына барсак айтат, мен жаңы келдим дейт. Маселени жаңы келдим деп кутулуп кетет да. Чечкен адам болбой атат да. Эми ар бир маселеге президентке бара бергенге болбойт экен да. Ар бир маселени ушу жергиликтүү аракет кылып чечиш керек ушулар. Ошол эми эл кыйналды, азырчы кыйналып турат азырчы. Азыр мына жерде Акташ айыл өкмөтүнүн ушул айылдык баягы айыл өкмөттүн катчысы турат. Азыр сурап көрөлүчү. Ассаламу алейкум.
Кандай жакшысыздарбы? Кандайсыз? Азыр мен билгенден сиз айыл өкмөттүн катчысы болосуз. Жооптуу катчысы. Жооптуу катчысы. Азыр мынау акташтыктардын арызы боюнча келдим эле да. Ошону сиз мынау кагазга жазыппы же түшүндүрүп бере аласызбы? Азыр абал кандай, эмне болуп атат? Акташ айыл өкмөтүнүн Акташ айыл аймагындагы Барак айылы боюнча айта кете турган болсок, Барак айылы Өзбекстандын чек арасында инкылап болуп калган 208 гектар жер бар. Эки мамлекет ортосундагы келишим боюнча ошол 208 гектар жер Өзбекстандын территориясында калыш керек. Дагы өзбекстандыктар Кыргызстанга чектеш жерден 208 гектар жерди Кыргызстандын ушул Барак айылында жашоочуларга өлчөп неме алып бериш керек да. Ал боюнча келишим бирдемелер бар. Келишим боюнча мен азыр жер адистен айыл өкмөт башчысынан дагы сурадым. Делимитация маселеси толугу менен бүткөн экен. То есть иш кагаздары, баягы кол коюу, андай мындай протоколдору бүт бар жогу бүткөн экен. Азыр демаркация маселеси калып тур. Демаркация маселеси жеринде баягы казыктарды кагып, жерлерди өлчөп неме алып бериш керек экен да. Ченеп бөлүп алыш керек. Бөлүп бериш керек экен. Ошол маселе калган экен. Бул эми мына айыл өкмөттүн деңгээлинде, райондун, областтын деңгээлинде бүтө турган нерсе эмес экен. Республикалык деңгээлде эки мамлекет ортосунда келишим негизинде бүтө турган нерсе экен да. Азыр ошол демаркация маселеси гана калган да. Качанга бүтө турган болду? Жаңы келген Ташиевдин немеси боюнча ушул быйылкы жылы же ушул 2022 жылы бүтөт деп болгон экен. Быйылкы жылы бүтпөсө керек. Эми могу шайлоолор менен быйылкы жылы бүтөт эми. Ошондо 2022 жылы бүтүш керек да эми. Ушул неме боюнчачы. А так делимитация маселеси толугу менен бүткөн деп азыр маалымат берилип атат да. Азыр мен таң калган дагы бир нерсе болуп атат. Мисалы, адамдарга биз үлүш жерлерди бөлүп бергенбиз да. Бөлүп бергенден кийин үлүш жердин жанагы салыктарын, баягы соцфондко, башкага деп баягы салымдарын, алымдарын алабыз да. Анан азыр булардан кандай болуп атат? Ошону булар бир жагынан карасаң жерди иштете албай атат. Жерге доступ жок. Анан бирок алардан дагы деле акча алынып атабы? Же булар эгер төлөбөй калса эртең пенсияга кандай чыгат? Соцфонд налогтору 2000 мен билгенден 2 жыл 3 жыл эле болуп калды. Налогторун дагы, соцфондторун дагы 50% эле төлөшөт. Буларга ушундай неме берилген, жеңилдиктер берилген. Анан мурда иштетпеген жер үчүн 50% төлөйт. Мурдагы иштетпей калган жерлер үчүн айылдык кеңештин токтому менен токтом чыгарып берип, эми налог соцфондтордон бошотулушкан. Азыр булар төлөп атабыз деп атат да? Акыркы 3 жылда төлөп атышат. Мурда ошол баягы жабылып калганда, бир тараптуу жабылып калган мезгилде ошол жерлерди иштете албай калгандыгы үчүн деп айылдык кеңештин токтомун чыгарып, ошол токтомдун негизинде соцфонддон, налогдон токтотулган, бошотулган. Муну бирок токтоткон менен экинчи жагы дагы бар да. Токтотуп таптакыр төлөтпөй койсоң, анда жерден баш тарткандай болуп калат. Ошол жер кысыргалып, башка бирөөлөрдүн пайдаланышына туура келип калат да. Анан суу маселеси боюнча, башка маселелер боюнча айыл өкмөт болушунча жардам берип, суу жеткирип берип атабыз. Өзбекстандыктар менен сүйлөшүп, башка кылып. Суу барып атат. Азыр кээ бир дыйкандар барып иштесе болот. Дыйкандар барып, булардын баардыгы чыгып кеткен менен ошол үлүшү чоң жерлер, баягы арендага алган жерлерин иштеткендер бар. Барып ал жерде азыр 20дан ашык семья туруктуу жашайт. Азыр кадимкидей жашап атат. Ошол жерде жашайт. Мал жаны бар. Мал жаны бар, мындагыдай кадимкидей. Менин артымда азыр Акташ айыл өкмөтүнүн имараты турат. Биз азыр Акташ айыл өкмөтүндө турабыз. Акташ айыл өкмөтү бул ошол Ош Кара суу жолунун боюнда, Кара суу районуна караштуу айыл өкмөт. Мына ушул айыл өкмөттүн Барак деген айылы ошол 208 гектар менен 100дөн ашык кожолугу менен, бир 108-120 кожолугу менен ушул Өзбекстандын курчоосунда калып кеткен. Ал жерге чейин азыр ушул жерден Өзбекстандын чек арасына чейин, чек арада турган Өзбекстанга караштуу Бирлешкен деген айылга чейин канча чакырым экенин азыр көрөлү. Бул көп деле эмес. Ошол 5-6 чакырымда азыр жетип барабыз буюрса. Андан кийин Өзбекстандын ошол айылы башталат. Ошол Өзбекстанга тиешелүү деген айылдан Кыргызстанга тиешелүү деген жана Барак айыл өкмөт айылына чейин Өзбекстандын чек арачылары турат, эки тарабында тең, айылдын эки тарабында тең. Ошол айылдын ичи болгону Өзбекстанга караштуу айылдын ичи болгону 800 же 1 километр дешип атат. Ошол айылды аралап өтүш. Айылды аралап өткөндөн кийин кайра эле Барак айылы башталат. Ошол Барак айылына азыр баруучу жолдор толугу менен тосулган. Толугу менен баягы Өзбекстан өзүнүн билесиздер, Өзбекстандын бир жакшы көргөн адаты бар. Чек араны бүтүндөй жанагы зым менен эле тоспойт, эки баягы айылды айлантып ошол
канал кылып казып чыгышат да. Ошентип канал кылып казып салган дейт. Азыр биз өтө албасак керек. Себеби айылдыктардын өзүн гана өткөрүшөт экен, анан сырттан киргендерди ал айылга киргизбейт экен Өзбекстан. Бирок ошондо дагы ошол айылдын өзүнүн ошол барактыктардын өздөрүн дагы аябай текшеришип, бир 2 саат, 3 саат кармап ошол жерде ар түрдүү шылтоолор менен ошентип атып аябай кыйнайт дейт. Жана айткандай барактыктар ошол келип алып азыр 2015-жылда келишкен, көпчүлүгү чыгып кетишкен. Ошол жерде бир 10 чакты кожолук калып калганы бүтүндөй ошол Кара Сууга чыгышкан. Ак Таш айыл өкмөтү жери жок, анан баягы кайрак жеринен, Сарколот деген жеринен ошол айылдыктарга чек кылып бир нечесине берген. Бирок аны жаштарына берген, жанагы кожолук ээлерине кайрадан берген эмес. Компенсация катары 200 000 сомдон акча берилген. Ошодон бери азыр эл мындай алганда көчөдө калды да. Ошол 100 кожолук болсо, 100 кожолуктун ар биринде 5тен баланы, 5тен 6тан бала дегенде ошондо бир 6дан адам деп эсептейли орточо. 6дан болсо ошондо 600 адам көчөдө жүрөт десек болот да. Болжол менен. Ошо. Так, мына азыр 1 чакырымдан өттүк. Дагы 4 чакырымда азыр жетип барабыз буюрса. Мына азыр биз бараткан жерлер булар Кыргызстан жерлери, Кара Суу районуна караштуу жерлер. Садыр Жапаров, Ташиевтер бийликке келгенден кийин булар аябай чапчаң башташкан өз негизи. Баарыңыздар билесиздер, чек ара маселесин ушундай бир эле мындай бир шилтеп эле чечип коебуз дегендей ол киришишкен болчу, бирок биринчи эле кадамында аябай катуу каршылыкка дуушар болушкан. Мисалы Кемпирабад боюнча, Төрткүл боюнча, айрыкча Кемпирабад, мына өзгө Кара Суу райондорунун тургундары абдан катуу каршы чыгышкан. Ошону менен анан бул иш солгондап барып токтоп калды. Анын арасында жанагы Баткен окуясы чыгып кетти. Ошентип азыр токтоп турат. Андан кийин мына шайлоолор башталып кетти. Ошентип биз азыр саясаттан колубуз бошобой атат. Эл ошол учурда мынтип көчөдө жүрөт. Негизи Кара Суунун жерлери өзү Өзбекстанга жакын болгон үчүнбү, мындай Өзбекстандыкын сыяктуу болуп, мындай сулуу, тегиз жерлер, жылуу. Эмнени эксең бышат, эмнени эксең дароо мөмөлөйт. Мындай берекеси төгүлүп турган жер да. Азыр эми булар кандай кылып ушул маселени чечишет? Түшүнүксүз. Азыр башта бир нече варианттар айтылган. Ташиев жана Өзбекстанга барып келгенден кийин айтып атты, жанагы Өзбекстан ушул эле жердин жанында, мына Олдыйракта Арашан деген жери бар. Ошол Арашан деген жерди Өзбекстан Кыргызстанга берет экен деп айтты. Бирок ал дагы азыр токтоду окшойт. Анын ордуна булар Кемпирабадты беребиз дешкен, бирок Кемпирабадты бердиргенге эл каршы чыкты. Ошентип азыр токтоп турат. Кара Суу району, бул Кара Суу шаары, өзүңүздөр билесиздер, канализациясы жок. Ошол канализациянын жанагы очистной деп коет, ошондой баягы бардык нерсе чогулуп тазалана турган нерселер жери, ошондой жабдыгы орнотула турган жер Кыргызстандын өзүндө жок дешип атат. Ошол жок болгон үчүн Өзбекстандан алып ошол жерге курабыз дешкен. Ошол Өзбекстандын Арашан деген айылына. Бирок азыр ал план дагы жокко чыкты окшойт, ал жөнүндө дагы азыр сөздөр токтоп калды. Өз чек ара боюнча бизде ошондой чийки маселелер өтө көп. Мисалы макулдашылган, бирок чийки ойдон турган. Мисалы Аравандын Гүлбаар айыл өкмөтүндө дагы ошондой жер бар. Ал дагы ошондой чек аралаш жер. Өзбекстан мындай ашыкча тосуп алганбы же кайсы бир жерге алмашканбы иши кылып, Өзбекстан Кыргызстанга ошо Гүлбаар айыл өкмөтүнүн жанынан 300 гектар бекен, ушунда адашпасам 300 гектардай жерди Кыргызстанга кайтарып бере турган болгон. Бирок ал жерди дагы кайтарып биздикилер ала элек. Себеби аны Өзбекстан мынау жанагы Араван районунун Керкидан айыл өкмөтүнөн же Каримберди бекен, Керкидан бекен, ошол айыл өкмөттөн ал жакта дагы бир суу сактагыч бар. Ошол суу сактагычты Өзбекстанга берген үчүн, суу сактагычтын айланасындагы жерди Өзбекстанга берген үчүн булар кайра ошол Гүлбаар айыл өкмөтүнөн ошол 300 гектар жерди
300 бекен 400 бекен мен адашышым мүмкүн, бирок 300 гектар жерди жанагы Кыргызстанга кайтарып бере турган болгон. Бирок аны дагы ала элек. Мен түшүнбөгөнүм мындай да, Өзбекстан өзүнө керектүү ала турган жерди алып, дароо тосуп алып атат. Бирок бизге бере турган жерди эмнегедир бербей атат да. Биздикилер аны же доолоп айтабы, же сурап айтабы, мага түшүнүксүз. Керкиден суу сактагыч болуш керек эле азыр мен айтып аткан жер. Ошо Керкиден суу сактагычынын боюнан ошол Керкиден суу сактагычын өзүн кошуп Өзбекстанга беришкен Кыргызстан. Араван айыл өкмөтүнөн, Араван районунан. Анан анын ордуна ошол жанагы Гүлбардагы жер бериле турган болгон. Аны дагы ала элекпиз. Бирок алар ошол Керкиден суу сактагычындагы суу сактагычтын ошол жанынан жээгинен берилген жерди дагы Өзбекстан өзүнө каратып тосуп алган уже. Бирок биз албай атабыз. Мен муну жөнөкөй мисал менен айткым келет да. Мисалы сиз мал базарга малыңызды алып бардыңыз, анан баалаштыңыз, саттыңыз. Анан малыңызды ошол жаңы кожоюнуна бердиңиз, бирок андан ошол баягы баалашкан акчаны албай, макул эми сенде туруп тура берсин ошол акча деп басып кайтып баса бергендей болуп атабыз да. Мындай болбойт эми, соода деген мындай эки тараптуу болуш керек да, эки тарапка тең, эки тараптын ыраазычылыгы болуш керек соодада. Ошол сыяктуу эле азыр мындай алмашуу дагы, жер алмашуу, жер берүү, ушу сыяктуу нерселер баягы эки тараптын ыраазычылыгы менен болуш керек да. Мисалы биз бирдемени бердикпи, алар ошол анын башка бир жерин бериш керек. Мисалы биз бир жерди берсек, алар башка жерди бериш керек. Биз бир нерсени берсек, алар бир нерсени бериш керек. Анан ошентип мындай маселе чечилиш керек. Мен маселе чечилбесин дебейм. Өзбекстанга жерди таптакыр бербей коюш керек дагы дебейм. Бирок беребизби? Бизге кереги жок жерби? Алар үчүн зарылыраакпы? Макул алсын. Бирок бизге зарылыраак деген жерди биз алышыбыз керек да. Бизге маанилүү деген жерди ошого баалашып, ошого келишкенден кийин ал келишимдер аткарылыш керек. Анын артынан түшүп, жанагындай ишке ашырыш керек. Анан бизде дагы бир кемчилигибиз бар өз негизи. Бизде ошол жерлерди делимитация, демаркация кылуу боюнча мамлекеттик комиссиянын курамы тез-тез алмашып, тез-тез өзгөрүп турат да. Анан ошон үчүн биздин комиссияны комиссия дешпейт. Биздин комиссияны ошол жерлерди алмашуу, делимитация, демаркация кылуу боюнча мамлекеттик комиссияны ошол комиссиянын мүчөлөрүн туристтер деп коюшат. Анткени булар барышат, мисалы Өзбекстанга барса, чемоданын түйүп алып, Өзбекстанды көрүп, кыдырып, 2-3 күн эс алып, келүү жөнүндө ойлонушат да. Мына биз азыр Өзбекстандын чек-арасына дагы келдик. Мурда Өзбекстандын чек-арасы, бул Кыргызстан чек-арасына келиппиз азыр. Мындан нарааракта Өзбекстандын чек-арасы башталат азыр. Мына азыр Кыргызстандын ошол чек-ара посту экен. Азыр мына Кыргызстандын постуна чейин ушул 4 чакырым 700 метр болуп атат. Ошондо наркы жерге чейин 300 метр боло турган болсо, ушул жана Өзбекстан чек-арасына чейин. Ошондо жана бул айылдыктар айткандай эле ошол 5 чакырым болот экен да. Азыр биздин машиналарды мына посттон нараарак алып койгула дешип атат. Алып четирээк алып коюшубуз керек экен, алып коелу. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Салам. Жакшытарбы? Кайга жөнөдүңүздөр? Баракка да. Айылга. Баракка барактык болосуздар. Барактан барабыз. Өткөрөбүзсүздер азыр? Өткөзөт, эми мурункуга караганда сал кыйындашып калды азыр. Сал деген кандай? Эми мурун жөн эле өтүп келе берет элек жүк мененчи. Азыр сопровождение 1 саат, 2 саат күтүп каласың да. Азыр барып 2 саат айрда турасыз. Анан Азыр бош өткөзө берет. Кайтып келетканда жүк менен келебиз да. Кайтып келетканда ошо 2 саат, 1,5 саат, 2 саат, 3 саат турган күндөр дагы болду да. Бир эле рейсиңде. Не деп кармайт эми? Сопровождениени күтөсүң. Кайсы сопровождение? Оякта машина жалдайт өздөрү. Немеден келет? Военный частан. Военный частан кегичен күтөсүң. Олор не ишин кылып келет? Өздөрү билет да. Айылдан сиздерди ошол өздөрүнүн машинасы менен сопровождать этип алып келишеби, Ооба. Узатып коюшат экен да. Барак постон. Узатып ошо артыңдан келет да. Алар келгиче күтөбүз да 1-2 саатчы. 1-2 саат эмес, жарым саат, 1 саатка чейин. 3 саат, 3 саат турган күндөр да болду. Мен постоянно каттайм. Сиздер баягы будай судай ошо түшүмдү алып чыгасыздар да. Ооба. Бул жактан үрөндү алып кирип атканда кандай болот? Ода дагы. Мал салдычы? Бирдей эле. Мал эми эсептелинет да анча-мынча өткөзө берет. Кээде сопровождение менен өткөзөт аны дагы. Жок, малыңардын бир касы жок экен, урдап чыктыңар тиги бу деген сөздөр болбойбу?
Андай эле баягындай сөздөр болбойт эми. Көрүнүп турган нерсени өткөзөт. Көрүнүп турган. Анан кичине көрүнбөй турган нерсе болсо, ошону соображение кылат да. Болбосо түшүргүлө, артын көрсөткүлө, бизге көрүнүш керек деп жанагындай кылып баарын өздөрүндай көзү менен көрбөсө өткөзбөйт да булар. Ошонусу кыйыныраак болуп атат. Акча берсеңиздер албайбы? Жок. Биз акча берип кирип жашагандан көрө жашабай эле койгон. Жок, негизи да мындай 100 сом 200 сом берип коюп дегендей ошо маселе чечилет го. Андай жок. Ондай жок бу жерде. Булар толку ошо өздөрүнүн правасы менен качет этип ошо. Азыр бул жакта сиздер көчүп чыгып жанагы эмеде жашап атасыздарбы? Сарыкулукта. Эми основной дыйканчылык биякта да. Азыр ал жакта элдин баарынын жери иштетилип атабы? Иштетилип атат да. Азыр мисалы бул барбай койгондордун жерлерин Барбай сиздер койгондор, бош жерлер дагы көп. Иштелбеген жерлер дагы бар. Суу жок. Суу жок бул жагы. Качан каалаганда берет сууну. Да былтыр эктик будай. Жалынып атып бир жолу оян пышканда суу ичип болбой калды. Эми 2 тонна будай алгандан көрө расход менен албай экпей эле койгон жакшы бир жагынан. алып кирип мал караш керек экен да. Мал караганда дагы суу болсо карайсыңбы? Малга ичкенге дагы Малга ичкенге дагы суу таппай каласың. Азыр свет өчүк, саар менен эрте менен өчтү свет. Өзбекстан өчүрөт да, э? Ооба. Ичкенге суу жок азыр. Ишкада суу жок. Жашоо шарт кыйын биякта. Эрте менен 8-ге жетпей өчүрүп койду свет. Азыр эми мына кишилер азыр чогулуп турушат, булар айтып атышат, жанагы алмаша турган жерин алмаштырып берсе, чечсе, биз ушул жака келип эле өзүбүздүн ошо алмашкан жерибизде жашайбыз. Ошондой болсо жакшы болот эле да. Бизде Боякта 5 гектар жер иштеткенден көрө мээрде 1 гектар жер иштеткениң жакшы го. 5 гектарды эгип алып суу ичпегенден кийин эгин болбойт да о жердечи. Бирок сууну алар баягы кадимки эле биздин Акбурадан алынган суу дейм, э? Ооба. Ол мына айылдан киргенден кийин нар жака жетпейт да бизге. Айыл өзү сиңирип алат. Каалаганда берет, каалабаганда ушундай да эми. Чыгып суу талаша албайсыз. Кирсең атат да. Чыксак атат да, автоматы бар. Бизде Мындайда Забор тосулган өткөзөт. тосуп койгон. Савайдан бизге савайдан мотор менен тартып берет. Насос менен. Ошол мындайча айтканда Пайнап деген. Силер мурун өткөнсүңөрбү? Мен бир жолу өткөнмүн, 2008-жылы. Онда казылган беле? Жок. Азыр мына жерде кандай чек ара болсо биздин айылдын атарагын полный кылып туруп казып койгон. Буягы 4 метр, буягын 4 метр кылып. Часовой айланат постоянный. О жерден чымчык эле учуп өтпөсө өзүң өтө албайсың. Бизде суу таңкыс негизи. Жолубуз деле кыйын болуп атат. Эми аргас жашап атабыз да, жашаган адам чыкканы чыкты. Дыйканчылык кылбасак, бизде үлүшүбүз жок болсо, апчык немеде Сарыкулукко 5 үйгө апарды. О жерде эптеп-септеп жашап атат эми. Үлүшү болбосо, биз дыйканчылык менен, мал кой менен. Ошого айткан жерим бизден негизи ушу жерди чечип берсе, көчүрөбү же үйдү алар Өзбекстан сатып алабы, бизде бир жаңсылыгын жакшы деп турабыз да. Бир жаңсылык. Биз өзү кыйланып кеттик. Канча жыл болду? 10 жылдан ашып атат. Биз өзү бала чакабызды жаап кире албасак, мен мисалы турусын айтсам, кыздарым окуду, балдарым окуду. Окугандан кийин кыжылат болот экенсиң. Мисалы, мына Ошто окуду, үйгө келе албайт. Квартирада окуду. Негизи анан той кылдым да эми. Той кылганда тууган урук кире албады. Аргасы чыктык да. Эми мен айтар сөзүм, ушу бир жаңсал кылып берсе, бизге жакшы болот эле экен. Ошо алмашкан жерди алмаштырып, эл чачылып кетти. Өзбекстан биздин ошо жерди алсын, үйдү алсын. Ошо чек берсин бизге, ошо жер бөлүп берсин, жерге жер турусу да. Биз разыбыз. Мен азыр мынтип бойлоп атам да, биз мындай кылып атабыз да. Балким мен туура эмес мисал келтирип атам. Буга чейин жанагы эме болгон. Керкидан деген айыл бар. Карымберди деген. Ошол жерде Керкидан деген суу сактагыч бар. Ошол суу сактагычты биз Өзбекстанга бергенбиз. Анын ордуна мынау Гүлбаардан булар 300 гектар, адашпасам 400 гектар болсо керек. Ошо 400 гектар жерди бермек болушкан. Кыргызстанга. Алар өздөрүнүн ошол биз берген жерди ошол Керкидан суу сактагычын тосуп алышты.
Бирок берки жерди бошотуп бере элек да. Биз муну мен мынтип атам да. Сиз мал базарга торпогуңузду жете эле бардыңыз, саттыңыз, келишиңиз. Пулун бербей. Анан торпокту бердиңиз дагы алып кете бер деп акчасын анан алам деп коюп атасыз да. Эми ушу сыяктуу болуп атат да. Качан алабыз дейм да ошол торпоктун акчасын. Булар эми ошол биздин өкмөттөр жакшы иштебейт да. Жакшы иштесе давно бул чечиле турган нерселер. Булар аларын билет, бербейт. Ачыгын эле айтканда. Биз берерибиз билебиз, алышыбыз. Бизде жер кеңири да Кыргызстанда. Кандайсыздар? Сиздер уйларды алып чыгып кеттиңиздер. Уйларды алып кетти азыр. Өзбекстангабы? Кыргызстанга эле. Оякта Кыргызстан, оякта Өзбекстан. Оңойло киргизе береби азыр? Малды көрөт, текшерет машинаны. Ал жакта суу жок дейт. Кантип сугарасыздар эми бул уйларды? Эми арыкта кичине суу бар да, водопровод суусу бузулуп калган, ошону чыктат. Эми кыйындыгы кыйын, жашоо кыйын. Ошо атам мына ошакта жашайт, карындашым менен. Сиз көчүп чыккан эмеспи сиз Баксакал? Чыкканым жок. Сиз чыкпадыңызбы? Жок. Кандай жашоо болду атаякта? Эми жашоо ошол жолду тосочу. Анан кийин наркы жакта суу маселеси чатагыраак да, жер болгон менен суугарыш кыйын. Мурдагы өзүбүздүн арыктан суу бербей атат. Өзбекстандын каналынан суу алат. Эгерде өзүбүздүн мурдагы арыктан суу берип, муратты ояка өткөзө турган болсо, нормальный эме болсо болот. Жерди өздөштүрүп иштесе. Азыр мына айылдаштарыңыздар мына көчүп чыккандар айтып атат. Биз ал айылдан көчүп чыгабыз, мына жактагы жерди алмашалы Өзбекстандын мына чек аралаш жеринен деп атат. Сиз макулсузбу ошого же кала бересизби? Жок, мен элдер чыкса мен да чыгам да. Өзүм калып калып Өзбекстанга кошулам. Демек жерди алмаса чыгасыз. Жерди алмашса чыгамын. Азыр мына каражаттарды алып кетип атыпсыз, бөлкөнөн алыпсыз, чайды алыпсыз, макарон, майды алыпсыз. Эми ол жерде магазинде жок да азыр бизде. Ал жакта дүкөн да жокпу? Дүкөн да жок. Ошонун продуктаны бияктан алып келесиз. 1 айлык продукта да бу. 1 айлык. Азыр мына машиналар булар Кыргызстандын посту. Ошо Кыргызстанга караштуу Акташ айылынын посту. Андан нары бир 200 метрден кийин, 200-300 метрден кийин Өзбекстандын посту башталып атат. Ал жерде Өзбекстандын ошо бирлешкен айылы бар экен. Андан кийин ошо айылдын чыгышында дагы бир жол пост бар экен. Андан өтсөңүз анан кийин Барак айылы. Бирок ошол бирлешкен айылы болгону 1 эле чакырым экен, ошо Баракка жеткиче айланып өтө турган жол ошондой экен. 150 түтүндө 1,5 миң адам бар экен. Азыр 1,5 миң адам мындай алганда көчөдө калды десек болот. Азыр мынаны дагы көрсөтүп берейин да, мына ош, мына кара суу. Кара суудан мына жерден Акташка мынтип өтөсүз. Мына жерде Акташ айыл өкмөтү. Мындан өткөндөн кийин мына постко жеткиче болгон, мына Кыргызстандын посту турат мына жерде. Ушул жерге чейин болгону 4 километр 700 метр эсептедик азыр. 5 чакырым деп коелу. Анан ушудан мындай эле өтсөңүз, мына жерде Өзбекстандын дагы бир посту турат. Анткени мына жерден ошол Өзбекстандын баягы бирлешкен деген айылы ушул жерде экен. Эми андан кийин бул жерде Өзбекстандын дагы бир посту турат. Мындай болуп. Мындан өтсөңүз анан кийин мына Барак айылы турат, 208 гектар. Азыр эми ушул жерде 1,5 миң адам жашайт экен. Өзү негизи 1,5 миң адам бар экен. Алардын баары көчүп чыгып кетип азыр бир 10дой кожолук калды дейт. Анан баягы бир аксакал ушул жерде чыкпай жашап атыптыр. Азыр булар айтып атышат, ушул жерди деп атат. Мына ол Өзбекстанга тиешелүү делип аткан айылдын чекесинен мындай жер бар экен. Ушул мындай ирейген жерди 208 гектарды бизге берсин, биз мына жерди 1,5 миң адам толук көчүп чыгып, үй жайыбыз таштайбыз дагы чыгып, мына жерге өтөбүз дешип атат. Ошондо жанагы бири-бирибизге болгон баягы дооматтарыбыз чечилет эле, баягы уруш талаш, суу талаш нара бери жок болот деп атат. Азыр мына жерден Өзбекстандан бул азыр айыл светти Өзбекстандан алат. Сууну дагы Өзбекстандан алат. Жол дагы Өзбекстан киргизсе кирет, киргизбесе кирбейт. Айланасын мынандайына курчап 4 метрлик эме менен тосуп алыптыр азыр жанагы яма кылып. Андан сырткары жана зым менен дагы тоскон. Өзбекстан өзү чек арага катуу карайт. Вот ушундай турат. Ушул маселелердин бардыгы мурда убагында чечилген эмес, дагы азыр эми бардыгы акылдуу болуп калган мезгилге келип калды. Бардыгы ушу жердин баркын билип калган маалда. Мурдараак ушул баягы жердин баркын анчалык
билбей же мындай жерге болгон мындай талаштар мынчалык курч элек маалда бул чечилген эмес да. Ошого көңүл кошуп турганбыз башында. Чындап эле 2008-жылдары мен киргенмин айылга киргенде мындай анда дагы пост бар эле, бирок мындай өткөрчү эле. Сырттан келгендерди дагы өткөрчү эле. Азыр эми сырттан келгендерди таптакыр эле өткөрбөй калыптыр. Айылдын өзүнүн тургундарын дагы оңой менен өткөрбөйт дейт. Ошол баягы сопровождение деп коет экен. Өздөрү чек-арачылары келип, ушул жактан жүк алып чыгып кетип атсаң, ошол мынау айылдан чыгарып коет экен. Ошо айылдан чыкканга чейин машинаңды карап артыңан ээрчип келет экен дагы, анан чыгарып коюшат экен. Ошол сопровождение кыла турган машинасын күтүп, бул жерден жарым сааттан 3 саатка чейин элдер күтүп калат экен. Негизинен ушул. Азыр мен дагы бир ушуга байланыштуу дагы бир нерсени айтып берейин. Муну унутуп коелу мындай кылып. Мына жакта Араван, бул азыр биз Кара сууда турабыз. Бул бир эле Кара суунун маселеси эмес бүгүнкү. Азыр мен Араван жөнүндө айтып берейин. Араван району мындай тура турган болсо, Аравандын мына жеринде эме бар. Баягы Керкидан суу сактагычы бар. Ошо Керкидан суу сактагычынын мындайынан жарымына мындай кылып туруп Өзбекстанга жерди бергенбиз. Өзбекстан бул жерди тосуп алган, мына жерлерди тосуп алган. Бирок бул жердин ордуна мына Аравандын чыга беришиндеги мына ош мына жерде турса, ошол ош менен Аравандын ортосунан мындай мен азыр ошону тактай албай атам да, эсимде жок. 300 же 400 гектар жер. Ошол жерди мына Гүлбаар айыл өкмөтүнөн Өзбекстан Кыргызстанга бере турган болгон. Бирок азыр дагы муну бере элек. Мындай алганда биз мына жерди берип койдук. Жана суу сактагычты. Бирок анын ордуна деген жерди биз доолап, ошол баягы демаркация кылып, өзүбүзгө алып ала элекпиз. Ошол эле учурда азыр Аравандан ар бир айыл өкмөтүнөн, Аравандын ал жерде бир нече айыл өкмөтү бар да. Бул жерде жер Гүлбаар айыл өкмөтүнө жакын турган үчүн Гүлбаарлыктар ушул жерден биз чек алып үй салсак деп отурушат. Ошол эле учурда мынау Каримбердиден, бул деген сөз Аравандын наркы бети, Кызылкыя тарабы. Ал жактагылар айтып атат. Биздин жерди Өзбекстанга берген үчүн силерге мынау жер берилип атат. Демек бул жер силердики эмес, бул биздики болот. Ошон үчүн бул жерди чек кылып Гүлбаарлыктарга эмес, мынау Керкидандыктарга бизге бериш керек деп алар отурат. Кыскасы, жерге болгон талаш абдан күч. Азыр эми муну кандай кылып чечишет? Биринчиден азыр жер бизге өтө элек, экинчиден жерди кимге беребиз? Ошол Гүлбаарлыктарга беребизби, Аравандыктарга беребизби, же Аравандын ошол наркы четиндеги ошол Керкидандыктарга беребизби? Деген маселелер турат. Азыр жер талаш. Азыр алын элек жер талаш. Бирок ошончо талаш болуп атат, бийлик негедир мындай алганда ордунан козголуп көчүгүн көтөрбөй отурат да. Ошол бул азыр мен билген эле ушундай эле фактылар, бул мындай жерлер Баткенде бар, мындай жерлер Жалал-Абадта бар, мындай жерлер мынау Аксы, ушул эме Алабука тараптарда дагы ушундай жерлер бар. Алардын ооба. Мынау биз менен алмаштырабыз деген 208 гектар Өзбекстандын жери. Сууну Кыргызстандан ичет. Мыналар өзүнөн суу чыкпайт. Ошондо сиздер көз каранды болбой каласыздар Өзбекстанга. Мынау Өзбекстандын жери азыр Кыргызстандан суу ичип атат. Данный моментте биз суу бербей койсок бул жер эгине келбей калат. Ошону бизге берсе, ошондо нормальный суу дагы өзүбүздөн кеткен суу кайра эле өзүбүзгө келмек да. Азыр өзү негизи мынау айылга бул барака мынау бирлешкенге келген суу биздин Кыргызстандын эле ак бурасынан келет да, туурабы? Бул жерде мына Сабайдан насос чыккан бирлешкенденчи. Мынандай жерге курулган. Ошо насостон мындай канал татылган. Чоң бул 1,5 метрге жакын диаметри насостун турбасынчы жерге көмүлгөн. Бизге барака өтөт, турба менен каналдан өтүп кетет. Ушул сууда ал жерде бир кичине айыл бар. Ошол айыл өткөрбөй коет биздин суунучу, барака келаткан сууну тосуп алат да, бербей коет. Тосуп анан аны каяка кылат? Анча суу эмне кылат? Баткырбай, башка жака бурат. Бизге чоң суу эмес да, биздин айылга жетерлик гана суу бөлүнөт. Жолдо Өзбекстан мына жерлери турбайбы? Ушул өздөрүнөн суу чыкпаган үчүн ошол сууларды сугарышат. Бизге жетпейт. Демек азыр мына жер, мына суу талаш маселеси да чечилет экен да, бул жерди буяка бере турган болсо. Суу маселеси да чечилип калат. Өзбекстандын өзүнө да чечилет экен да. Өзбекстан өзүнө суу мына каналдан иче берет. Каналдан иче берет экен өзүнүн каналынан. Бул жерге Кыргызстандан көз каранды болбой калат экен өзбектер дагы. Ошондой талашты чечип коюш кайра эки тарапка тең пайдалуу эле экен. Ошол азыр мына азыр мен көрсөтүп берип аткан жер мына пост турат. Посттон нары
тетигинде көрүнүп турат, көрүнөбү, камерага көрүнбөйбү, ошол баягы Өзбекстандын эмеси турат. Чек-арасы турат. Ошондо азыр бул азыр сиздер айткандай болуп чечиле турган болсо, ошол чек-ара чегинет да наркы жака. 500 метрге. Айыл ошол жерге отурат биздин айыл. Үйлөргө жакын жылат да, анан ошодон кара жогору Кыргызстан чектешери менен чыгып кетет да. Аэропорттун түбүндөгү айылга барып, Оштун аэропортунан ошол чөбүш жолу бар. Ошол жерге чейин бизге алмаштырат. Да узкийраак болот, узунураак болот. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтен суранабыз, ушу биздин элдин көйгөйүн чечип берсе жакшы болот. Бул 2017-жылы кол коюлган, макулдаштырган, ошолдон иш жүрбөй аткан. Эми мына эл күткөндөн сабыры түгөнүп чыгып атабыз да азырчы. Вообще башка вариантыбыз калбады да. Биздин үй жайыбыз бар, айыл вообще жашаганга невозможно болду. Ошо президентибизден суранабыз. Ушу маселени чечип берсе, алмаштырып, айылыбызды бери көчүрүп берсе, Өзбекстандын жерин бөлүп берип. Ошол эми суранычыбыз. Ошол 150 кожолук бар, 1,5 миңге жакын калкы бар. Айылда жашоо оор. Мисалы, эртең менен 9-да өткөзөт, кайра кеч 5-те жабат границаны. Эми түнө чыга албайсың. Эми анклаппыз да. Анклап жашоо шарт кыйын бияктачы. Анан үй сала албай квартиралап жүргөндөр бар. Мына кече жакында эле мына 1 жыл болду да, эми 10 жылдан бери чечилбеген маселе да. 1 жыл элдер бүт квартиралап жүрүшүп да. Эми секин үй салып жашап атат эмичи. Эми жашоо шарт кыйын болот да. Азыр чек берсе бул жака үй салабыз дегендер бар. Россияда иштеп жүргөн мигранттар, балдар бар. Ушул жака үй салайлы. Жерибиз чечип берсе депчи, орам зарыгыпчы. Ошол эми суранычыбыз президентибизден. Анан мен айылдык кеңеште депутатмын. Ушул мына 2021-жылдын бюджетинен акча каралган. Айылды пландаштыруу боюнчачы, проектисинчи. Ошол ала турган жерге. Ала турган жерге. Ошону пландаштырайлы. Олар уже баштайбыз атат. Эми Өзбекстан макулдукта чечилиш керек экен да. Чечилсе анан республиканский бюджеттен бөлүндү акчачы. Ошо пландаштыруу боюнчачы. Акчалар бөлүнүп турат. Эми жогору жактан аракет ошону суранабыз да, аракет кылып чечип берсин ушу элдин көйгөйүн депчи. Ошол суранычыбыз. Рахмат. Азыр эми кандай рычагты колдонот, кандай механизмдерди колдонот мен билбейм. Балким Өзбекстан бербей аткан болсо, бизде баягы буларга сууну бербей коюп, же болбосо булар киргизбей аткан болсо, анда биздин да тосо турган жерлерди биз да тосуп салып, ушундай бир механизмдер бар да, акыры бир ийге келтириш керек да. Ошондон эми биз дипломатпыз деп эле жүрө берген менен эми кээде ушундай бир мындай эми күч деп айтпайм го, бирок баягы катуураак айтканга катуураак айтып, ийилгенге ийилип дейт, керкейгенге керкейип дегенге окшогон механизмдер, ошондой мамилелер иштеш керек окшойт. Себеби кээ бир учурда адам баласы ушундай болот экен, жанагы мындай жакшы сүйлөшүп деген менен ошол кээде сөздү түшүнбөгөн учурлар болот да. Ошол сөздүн мындай кадимки сүйлөшүүнүн тили, дипломатиянын тилин түшүнбөгөн учурлар болот. Ошонун үчүн мындай түшүнүктүүрөөк методдорго деле өтүшүбүз керекпи деп ойлойм да мен. Ошол, бар болуңуздар.